Bismillah. Birinci Evet. Hazır anı keyinçerek aytып берем. Hazır багуу жөнүндө суроолорду берем. Багуу нөлдөн баштайбыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ana тугандар бир мен башында кичине ушул Сөлжан боюнча бир аз силерге маалымат берип кетейин. Эми азыркы тугандар Сөлжан бул жаныбар. Бул жерде жашайт эле. Анан буну Калифорниялык окумуштуулар муну бир башка бир кичинекей жаныбар менен гибридтештирип буларды. Анан ушудан азыр калифорнийский навозный червь чыкты да. Мына азыр Кыргызстанда багып аткан эң эле көп бул Калифорния Сөлжанын багып атышат. Анан анча мынча ушул Владимирскийден бир окумуштуу мына чүйдүн сөл жыланы менен Калифорния сөл жыланын аргындаштырып туруп, ошону старатель деген сортун чыгарган породасын. Ошону багып атышат. Азыр эки эле түр иштейт. Анан эң көп Кыргызстан боюнча востребованный болгону бул эң көп. Мындай жакшы багып атканы, анан кийин адамдар ошону көп сатып алып атканын Сөлжан бул Калифорния сөл жыланы. Калифорния Сөлжаны бул баягы биздин Сөлжандан айырым болгону бул жерде жашай албайт. Бул жалаң ошол бизден чыккан, биздин малдардан чыккан, анан биздин өзүбүздөн чыккан биологиялык ошол таштандыларда, органикалык таштандыларда жашай алат да. Калифорния Сөлжаны чоң болбойт. Калифорния Сөлжаны кичинекей эле болот дагы, анан көбүнчө эле бир аз свети мындай каракочкул бардогуй болот. Анан берки старатель болсо наоборот, ал бир аз кызгыч болуп туруп, анан кийин анын денесиндеги полосалары анык көрүнүп турат. Калифорниялык Сөлжандын полосалары өтө чоюлганда гана көрүнбөсө, калган маалда бардогуй болуп тура берет. Анан ал кыска болот. Мына ушул где-то бир 6 сантиметр, 7 сантиметр эле болот, мындай орто абалында. Анан бунун эмеси Калифорниялык Сөлжандар булар баягында гемофродит болот дагы, булар эркеги дагы, ургачысы дагы жумуртка тыштай берет. Анан булардын жумурткалары бир жумурткадан ушул 9дан баштап туруп 14гө чейин баягыдан ювелин чыгат. Личинканы ошол жумуртканын ичинен кичинекей жыланды эң биринчи аллей жыландын аты ювелин деп коет. Ошол чыгат, анан ошол малек болот, анан малектен анан чоң Сөлжан болуп чыгып кетет да. Азыр биз Кыргызстанда багып аткан сөл жыландарыбыз дээрлик бардык Кыргызстандын бардыгында көбүнчө эле ушул мына Калифорния Сөлжанын багып атабыз. Калифорния Сөлжаны 1 килограмм Калифорния Сөлжаны күнүгө 1 килограмм ошол бизден чыккан отходду жеп, ошодон 600 грамм биогумус чыгарып бере алат да бизге. Мына ошон үчүн туугандар, азыр биз жер семирткичтерди баягы химиялык жер семирткичтерден кайтарып элдерди. Мына биогумус багып туруп, органикалык жер семирткичтер менен өндүрүлгөн мөмө жемиштерди көбөйтүү максатында ушул иш-чараларды алып барып атабыз да. Эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул дүйнөдө эң кымбаты, бул дүйнөдөгү биз үчүн эң кымбат бул ден соолук экен да. Ушул алтын кече өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына 2 жыл мурда пандемия болду эле. Элдин баардыгы эмне иммунитетибиз бар экенби, жок экенби, ошого башыбыз ооруп калды да. Иммунитет бул ден соолук экен. Иммунитетти биз кайдан алабыз? Иммунитетти баягы химикалык дары-дармектерден же башка бир витаминдерден ала албайт экенбиз. Ошол эгерде биз таза химиясы жок, таза өндүрүлгөн табигый өзү нарактан таза болуп чыккан тамак аштарды жегенбизде анан иммунитет келет экен. Таза аба менен дем алганыбызда иммунитет келет экен. Анан кийин биз эмне ошону кыймылдаганыбызда баягы физикалык өнүгүүлөрдү жасагандан кийин анан кийин келет. Азыр бардык эле азыр адамдардын кичинекей баладан баштап чоң карыяга чейин азыр бардыгы өзүнүн ден соолугуна аябай кам көрүп аткан малы да. Анан ушул эле кезде бизде ушул суроо пайда болот да. Ушул азыркы
иммунитетті пайда қыла тұрған тамақ ашты біз қайерден алып жейміз, қайерден қандай қылыш дегенге мына азыркы біз бағып атқан Сөлжан жооп берет ошого. Биогумус менен багылган, биогумус менен өстүрүлгөн бардык тамак аштар органика болуп эсептелет. Буларда бир дагы кыпындай химия жок болот. Ушул элдин саламаттыгына, ден соолугуна 1 грамм зыян бербейт да бул. Ошон үчүн биз элге ушуну жайылтуу максатында мына Facebooктан да чыгып атабыз, бар жоктон да ким эгерде ден соолукта боло турган болсо, ошол киши биздин мамлекетке эң көп пайда алып келе алган киши ошол саламаттыгы жакшы болот. Ошон үчүн бардыгыңыздарды мына ушул Сөлжан багуу илимин үйрөнүп, анан башка бирөөлөргө дагы таркатууга себепчи болуңуздар деп чакырып кетем. Эми туугандар, азыр силер бул жерге келдиңиздер, мен көп баягы демагогияга түшпөйүн. Силерден сураныч, ошол суроолоруңарды бириңерден артынан бирин бере бериңиздер, мен ошого карата жооп берейин. Убактыбыз бир аз азыраак да. Бул залдын азыр бизден кийинки дагы бир эмелер келип окуйт экен ушул жерде. Ошого эки Сөлжандын айырмасы bizde biz azı bir çok geçiyoruz. Peki, şu Staratel menen Kaliforniyasının ayırmalığı bu yerde bol konuyla uşul Staratel soğuk açıdan duran. Uşul Sibir'e layıkla жасалган. Болду, başka ayırması yok. Eko'nun выработкасы дагы bir değil. Eko'dan 1 kilogramdan 600 gram biogumuz berет. Hiç kanday ayırması yok. 400'ü uşullarga sinkedi. Kanday şartlar öyle. Эми Сөлжан багыш үчүн баягы эми элестеткиле любой ушул бизнесте кебиркилер мисалы үчүн сууну колонкага чыгарганда мисалы үчүн жөнөкөй эле бир турбаны коюп ийиптирип эле анан краник болуп коет да. А кебиркилер аны деген астын кафилдейт, анан кийин четтерин бурт кылат, анан башкача кылып жасайт да. Бул канчалык акча көп болсо ошончолук усовершенствовать этип жакшына кылып бакса боло берет. А бирок негизги составляющий 40 керек, 40 керек. Анан кийин ушул органикалык таштандылар керек, суу керек, и Сөлжандын өзү керек. Ушул 3 нерсе болсо багыла берет. Түз жерде да багыла берет, сарайдын ичинде дагы багыла берет. Анан мынашындай кылып туруп охладительный, анан кийин отопительный системаларын коюп, астыларын теплый пол кылып, баягына температурасынан бери текшерип тура турган ушундай кылып зал кылып дагы баксаңыз болот. Нет предела да. Акчаны канчалык көп салсаңыз, ошончолук өзүңүзгө пайда көп келет. Булар Сөлжандан жеген тамактарды биякиттен астыктар чыгып атат да, уларды жанагындай бирдемелер багып атышат да, тезге чоңоет, тооктордо тезге чоңоет, гормондор берип чыкса, кошулмаларга ошол кыкта бар да, аны Сөлжан жеп атпайбы? Аны ошол чыккан бумузда да ошол нерсе калабы же, аны дагы бир боткап көрөбүз. Сөлжандын денеси ушунчалык күчтүү экен, реактор экен да, буга деген керек болсо, баягы ртутьту берсеңиз дагы ртутьту жептик бул жагынан ошондон дагы жакшы нерсе чыгарып турат экен да. Ооба, обезвреживать этет. Мына бруцеллез менен малдарыбыз ооруп атат. Шарп менен ооруп атат малдарыбыз. Канча деген оорулар бар го. Биз ошолорду алабыз дагы апарып туруп огородго сеять иштеп атабыз да. А бул Сөлжандан өткөндөн кийин ошонун баардыгы обезвреживаться этип туруп эмеге өтөт экен да баягы. Зло добро болуп калат экен да. Баардыгын өзүнөн өткөрүп, тазалап туруп, анан бизге таза биогумус чыгарып берет. Сөлжанды алып багыш үчүн каттан алыш. Сөлжанды багыш үчүн биз сизди күтүп атабыз. 0520-0007 биз даярбыз сатканы. Сөлжан көп, аябай көп. Статистика боюнча силерде данныйлар барбы? Бүгүнкү кандай потребность бар Кыргызстанда? 2 жыл мурун 1000 сом болчу, азыр 250ге чейин түшүп калды да. Тенденция кандай? Дальше неме конкуренция чоңойгондо канча сомго чейин түшүшү мүмкүн? Эми туугандар, азыр Сөлжанды биринчи баштаганда биз 1000 сомдон сатканбыз, 1000 сомдон алганбыз, 1000 сомдон сатканбыз. Басы түшүп, азыр 250 эмес, азыр 300 сомго түштү. 300 сомдон сатып атышат. Бул будан дагы түшөт. 100 сомго чейин түшөт. Барып туруп 100 сомго чейин түшөт. Бирок бул жерде самый главный бул биогумус.
Биогумус сөлжандын популяциясын көбөйткүлөр, биогумуска иштегиле. Мисалга алып көрсөк, 1 килограмм кыздын баасы 1 сом дейли. 1 сом. 1 хова 20 000 сомго түшүрдүңүз, Жанагыны сөлжан аркылуу алып өткөнүңүздөн кийин, ал жерде 12 тонна биогумус чыгып атат. 12 тонна биогумусту силер 20 сомдон сатылат. 240 000 сом. Бүгүн 20 сомдон сатылып атат. Анан эгерде 10 эсе көбөйсө, неменечи? Жок, биогумустун баасынын түшүшүнө коркпоңуздар. Себеби дегенде биогумус бул биогумус да. Сөлжан бул сөлжан. Потребность барбы дейт? Потребность аябай көп, эми башталды бул нерсе. Эми жаңы башталды. Мына буяка только прирост өсөт. Ушундай бир фирманын атын айтпай эле коеюн. 300 тонна айына алабыз болчу. 300 тонна бир эле фирма. Булар дагы ошондон өздөрүнүн, мисалы үчүн бир багы кальций, калий чистым виде. Ошолорду коштуруп дары жасайбыз деп атышат да буларда. Бирок аябай пайдалуу, жакшы. Кусту тамакты жегенден кийин биогумус бөлүнүп чыккандан кийин кайра ал жакты жебейби? Кантип алып бөлүп алабыз деп. Эми туугандар бир эле нерсени айтайын, ушу сурооңузга жооп. Сөлжан эгерде могу жерден азык жеген болсо, ушул жерге барып туалет кылбайт экен. О жөрмөлөп барып башка жака барат. Демек, өзү уже переработанный немеге ал өтпөйт уже. Не только жемек кылсын, башка жака барып таштап келет да. Ал эч качан өтпөйт. Ошон үчүн биз шагающий грядканы үйрөтүп атабыз элдерге. Туугандарым, сөлжан жеген биогумус сапаттуу болуш үчүн баягында бир эле куча кылып туруп эле анан кийин кармап көрүп коричневый болуп калыптыр деп ээлеп сатып берип атабыз да. Жок, андай кылбаңыздар туугандар. Бир жагынан салгылап, жеп бул жагына өтсүн. Бул жагы уже таза биогумус болгондон кийин ошону саткыла. Ошондон дыйкандагы, багбандагы силерден барака табат да. Ошондой кылыңыздар. Таза жетиргиле. Мамардакилдин сепаратордун кереги жок экен да. Ооба, өзү сепараторду эмне үчүн иштетебиз эгерде бизде объем көп болсо. 50 тонна, 100 тонна биогумусту эми 2 бала ээлеп бүткүчөйүн баягында сөлжандар ачка калат эме болот. Ошон үчүн сепаратор сөзсүз керек. Эми азыр балдар бизде азыр рекорд койду бир бала. 50 машинеге салды. 50 машинени 20 тоннадан көбөйткүлө. 1000 тонна. Ошого салды, рекорд койду. Не істейді екен? Биогумус бир машинеге эгерде бир машинеде 6 тонна неме 40 боло турган болсо, нормасы 10 килограмм 1 тоннага 60 килограмм кой бериш керек. Баскачыдан 1 килограмм баскачыдан 300 сом. 1 килограмм уруктук сөлжан 300 сом. Мен нарында жумалдан келдим. Мен бизде негизи жумгалдын нарын суук болот. Ошол жакта мындай шартта багышыбыз керек дейт. Анан кышкысын кандай кылыш керек ошону кыскача айтып. Эми азыр сизге айтарым, нарында тоң түшөт. Кээ бир жерлеринде 2 метрге чейин түшөт экен. Биз Бактабад менен барганда ошондо бирөөлөр үйүнө суу киргизип аткан экен. Анан кийин барып, ошол жанынан өтүп баратсак, тоң түшүптүр да. 2 метрге чейин түшкөн, тоңду казып аткан экен. Мына көрдүңбү, могу жерге чейин түшөт, сенин поликарбик бактарың бул жерге жарабайт деп, ошондо бир киши мага ошону көрсөткөн да. Эми бул жерде баягы тоң түшкөн жергечекти экскаватор менен алып ташташ керек. Биз азыр бир бала нарында бир Айбек деген бала даярдап атат. Ширинасын 6 метр же 8 метр, узунун болсо 20 метр жасап туруп эле ошондой баягы силосный яма барбы? Мурда силосный яма. Ошондой кылып эле даярдап туруп, анан баягы калган лопатка менен кырып, таза кылып алып таштап туруп, топурагы. Мына ошол жерге 40-ты толтуруп, анан үстүнө дагы 1 метр 40 чыгарып туруп, анан үстүн саман менен жапып салсаң, ошол жерде өзүн аябай жакшы сезип жашай берет. Мисалы үчүн, бул жагынан да машина кире турган, бул жагынан да машина кире турган кылып каздыргыла. Мисалы, бул жактан саласыздар, бул жактан жеп кете берет. Алып, жылдырып, даяр биогумусту алганы дагы, анан ошол жүктөп алып чыгып кеткени дагы шарт болот силерге. Ошол силосный яманы элестетиңиз дагы, ошонун минисин жасаңыз. Анан салгандан кийин ошол күнү текшергенде ысып кетип атат да кылча. Анан
Туура айтасыздар. Мына ооба. Азыр бизде бардыгыбыз, мисалы үчүн, мурун кийин Сөлжан багып жүргөн эмеспиз да. Анан кийин бизде көп окуганды дагы ончо жакшы неме мындай өздөштүрө да, анан кийин көргөнүбүздү кылабыз. Кыргыз көргөнү кылат да, орус оюна келгенин жазса. Биз мына көргөнүбүздү айтып берели. Мына кутту ушундай кылып туруп, басып туруп, биринчи кыкты ферментировать этип алышыбыз керек. Компостировать этип. Жанагы кык бираз чириш керек. Анан Сөлжанга берсе, Сөлжан аны аябай жакшы жейт экен да. Биз мына ушу тамак даярдоодон башташыбыз керек да. Тамак даярдоо үчүн биз ошол ар кандай препараттар бар, органический. Азыр Байкал М1 жакшы өзүнүн рекомендация берип атат. Байкал М1ди чача турган болсок, 1,5 айда эле баягы кыкты полный компостировать этип коет. Ошол турган жеринде эле үстүнө суудан сээп туруп пленка жаап койсок, бир убакытта эле даяр болот компост. Мына ошол компосту бериш керек. Бизгилер болсо, свежий кыкты эле алып келип салып берип атат. Анан кийин баягы жерде брожение болот. Анан кийин сиз айткандай күйөт. Сөлжандар денесине ысып өткөндөн кийин 45 градустан өткөндөн кийин ушу Сөлжан өлө баштайт. Ансасында аммиак бар. Ферментировать этиш керек. Ошо темир бочкага биомусту жасаса болобу? Сөлжанды коюп. Темир бочкага салсаңыз, суу куясыз, суу куйганыңыздан кийин окисление болот, Сөлжан өлөт. Болбойт. Жана сиз айткандай, кичине даярдап алып жасаса болобу? Ага да болбойт, себеби дегенде сиз аны постоянно суулап турасыз да. Суулаганда окисление болот, темирдин немеси шелычы өлтүрүп коет. Хлор сууду эгерде башка сууга доступ болбой турган болсо, баягы чоң бочкага алып коюп туруп, анан ошону түбүнө отурат. Хлор отургандан бетин куйса болот. 2 күндөн кийин куя бересиз. Жана кырктычы, хлор суу менен Yok, anı da ошондо. Себеби отуруп калат да, болбойт. Через бочка. Ой, бардыгын через бочка жасайсыз. Ага. Аягы жакшы суроо бердиңиз. Сөлжанды эртеге Кудай кааласа силер дагы Сөлжан багасыздар, баккандан кийин сатып атканда Сөлжанды ошол жашап аткан жеринен эле көп жеринен эле алып туруп салып берип койсоңуздар, баргандан кийин тетигин субстратында жашай албайт ал. Жаңы субстратка көнүшү аябай кыйын. Ошонун мисалы үчүн 1000 Сөлжан берсеңиз, ошонун 10-у жашап кетет. Ошо 0,1% жашай албайт даже. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчи ошол өзүңөрдүн Сөлжаныңарга баягы пластмассовый ящикке жаңы азык салып туруп, үстүнө суулап коесуздар, ошого Сөлжан чыгат. Достаточно чыгат. Көп чыккандан кийин ошону алып туруп кагаз коробкага отурасыздар. Кагаз коробкада жанагы 20 күн ровно туруш керек. 20 күн тургандан кийин жанагылар аябай балалайт. Ошонун ичинде балалап көбөйгөнү мына ошол коробканы берип керек. Ошону тартып берсеңиздер, ошондо аябай жакшы көбөйөт. Аны формировка деп коет буну. Ошонун ичинде да ошо кетет. Ооба, көңү кетет. Бардыгы ошонун ичинде. Мисалы үчүн формировка болгон 10 килограмм Сөлжанды алып туруп апарып, сиз жаңы кыкка салгандан кийин 45 күндөн кийин ошол жерде 10 миңден 15 миңге чейин осуп чыгат. Жанагы эмеге Сөлжанды салгандан кийин биз Сөлжан беребиз. Жанагы эмеге көмүлүн денеси канча болуш керек? 3 ай же 5-6 ай көмүлү чиреген көмүлү. Onu daima aytıp жүрөмүн, туганда ушул кыктын возрасты турганы 4 айдан кем болбош керек. Сөлжанды кой берерде. Ооба, Сөлжанды кой берерде 4 айдан кем болбош керек. Жаңы кыкка салып күйдүрүп коесуздар да, ал жерде аммиак бар, бутан, метан деген газдар бар, ошолор чыкпаса, Сөлжан анын ичине кирип жашай албайт. Ал уйдулгунан эле же койдулгунан эле? Неме? 5-6 айда көмүлү салдыңдар, анын салгандар инструкциясын ачыңыз. 3 жолу күнүм жанагы көмүлү. Адам инсан. Bir minus kullandım biraz yerinde. Sana siyasiyle bağlaştırıp geçken oldu. Sizin hakkında bana 60 santimetre dikkat yasadım. Diğer yerleri sıkıntı bu kızartırdı. Ошол ысыган жеринде, мына мисалы үчүн термометр алып койушуңар керек да.
термометр алып туруп мындай экөөнү же үчөөнү мүмкүн болсо эгерде бурт чоң болсо бир 5-өөнү алып коюш керек. Ар жерге сайып койсоңуздар алыстан мындай эме кылганда эле уже кызарып көрүнүп турат. Мынан ошол жерге пожарникке окшоп суу куюп турасыңар сразу. Жайдын күнү. Кыштын күнү о түтөмөктөн мүтөсө деле тим кое бергиле. Кыштын күнү наоборот буга приятный болот. Ошол күйүп турганычы. Ошол четинде жүрө беришет ошол. Булар деле мына жамгыр жааганын мисалы үчүн биздин синоптиктер бир ай муну билсе, булар бир жыл мурун билет бул жамгыр жаап. Даже личинка кезинде билип турат жамгыр жаайт, суук болот, мынандай болот, мынакка жылып туруш керек, тигиндей кылыш керек. Анан кийин 40ка кой бергенде мүмкүн болушунча чоң 40ка салгыла. Себеби дегенде канчалык чоң 40ка салсаңыздар, булар ошондо программироваться этет. Азык көп турбайбы? Biz de расплодиться etişimiz gerek eкен дейт. Bizге ошо колпактай 40ка 1 кило салып алат да көбөйүп. Жайып салгылаңар 15-20 тонна 40та. Ошонун ичинден чыкпай берет. Жанагы яшка салгылар, алында 60 сантиметрде, катуу суу болот күйдө. 91 сантиметр 1 метрге чейин барат. Анан мен 60 сантиметрлик яшылды жашай албайт. Мына кышкы бурттун бийиктиги 2 метр болот. Ширинасы 5 метр, турасы болсо 8 метр болуш керек. Зимний бурт. Болбосо жашай албайт. Астынан үстүнөн суу урат, капталдан бул капталдан ортодо бир куб пайда болот. Мына ошол жерде мындай болуп жашай, ушул жерде жашай беришет. Бул жагы суу, ортодо ушул жерде топтолуп алышып, ушул жерде жашай беришет. Ушул жерде иштей беришет. Мына кыштын буртун карасаңыздар, сырты жайылген эмес, ортосун барсаң ушул талкалап салган болот. Ортосун. Бузду 5 айда конкретный даяр болуп кетти. 3 ай эмес, 5 айда. 5 айда конкретно даяр болот. Ошол 10 килограммды буруктук сөлжанды салсаңыз 1 тонна кылыңызды конкретно полностью жеп бүтүп, анан экинчи уже тоннага өтүп кеткен болот. Домашний условияда конденсация жасалган, жанагы колдонабыз. Эми домашний условияда азыркы немеде реактор деп туруп, метр на метр кылып туруп, багында ящик жасап атышат, мындай стол эле. Анан конусообразный. Үстү, мисалы үчүн үстү 70 сантиметр, асты 1 метр. Мына конусообразный кылып турган ошол жерге өзүңүздө, мисалы үчүн жалбырак, шыпырдыңыз үйдө, жалбыракты сала бересиз. Дарбыз болуп калды, дарбызды сала бересиз. Эмне сала бересиз? Анан эң түбүн, мисалы үчүн баягындай мыгын сууруй турган кылып коесуз да. Түбүн сууруйсуз дагы ошол жерден ачыш көрөктү салып туруп, жылдырып туруп, биогумусун алып аласыз. Бул реактор жылбай бир жерде туруп иштей берет. Значит, бар экен да, бар. Ошол канча гумус сөлжан салынат? Ошого 2 килограмм сөлжан салып койсоңуз, даже 1 килограмм жетет. Жетет. Сообщение лямына баштайт просто. Анда ялмага 2 метр эмет салып коюп Өзү мына негизи сөлжан турган жердин асты цемент болсо жакшы болот. Себеби дегенде биогумус менен иштегенде баягы лопатканы алганда удобный да. Тез бүтөт жумуш. Анан кийин баягы кыгын алмаштырганда дагы бат жумушубуз бүтөт. Ошон үчүн цемент болгон жакшы. Анан болгондо дагы уклон. Мына эгерде бул жагы 5 метр, бул жагы 5 метр болсо, ортосун бир аз көтөрүп туруп, аэрозация суу жүрүш үчүн уклон менен жасап койсоңуз эң сонун болот. Эгерде акча жок болсо, жөн эле жерге жасай бересиз. Биринчи жан. Анан казысканда 50 сантиметр казасыздар. Мына Ош, Бишкек 50 сантиметр. Анан чоң алай, чаткал, алайпу, нарып, анан тетиги том тараптар алар деген 2 метрге чейин казса болот. чекесинен жеп яна чыгара берет да эмес. Буну шагающий грядка деп коет. Сөлжанды салганда бир четинен салыңыздар. Суу куйбуш керек. Суу улам суу куйганда 100, мен өткөндө эсептеп көрдүм, 108 жолу суу куйушубуз керек экен. Бир жылына. Кышындасы такыр куйулбайт. Жайындасы 2 күндө бир жолу куйулат, күзүндөсү, жазындасы 10 күндө бир куйулат. Ошондо кандай
Tüyükletikçe koyacak. Анан эч качан өтө жакшы суроо бердиңиз туугандар. Баягы шланга менен суарганда баягы эменин бурттун үстүнө сууну шалпылдатып куйбаңыздар. Акырын мейлин түшүш керек. Брызгылка менен түшүш керек да анан кийин баягы сөлжанды салардан мурун кыкты бир түшүнбөгөндөр жууп берип атат. Ал сөлжан жей турган керектүү азыктардын баардыгы агып кетет. Жуубаңыздар, вообще жуубаш керек. Жөн эле нымдап эле коюш керек. Ооба. Суаргандан кийин нымдап Ооба, нымдап эле коюш керек. Баягы биринен бир өтөттөрүбүз бар, персонал. Ооба. Бирден алып коюп, буда көтөрүш. Ямалап башка. Ооба. Масалып берип баштам. Жеп-жепкен бужак өткөндөн арка жагысынан сатып алган нерселерсе болот. Мындай. Эгерде сиз мына ямаңыз бар, бул жактан салсаңыз да, бул жактан жеп келдиби? Бул жактан уже кысылды да, уже мына капталына салып бересиз. Обратка. Бул жактан кыкты толтурасыз дагы, анан связка берип коесуз. Бул жакты өзү өтүп кетет, анан сиз бул жагынан тазалап аласыз дагы, бул жагын толтуруп коесуз. Бул өзү мына баштан бул жакка жеп кетет. Айланып жүрө берет өзү. Биогумстучи, ошондон майдасы кетпейт экен. Ичинде отузурап сөлжанды бөлүп алыш керек болот экен. Чоңдор карай кеткен да, майдалар ичип айрылып. Мындай да, значит, ал жерде азык бар, ошон үчүн личинкалар менен немелер ошол жерде кармалып атат да. Эгерде азык болбогондо алар да өтүп кетет да. Азык бар, демек бир жегени бир нерсе бар. Алар все равно барат дагы бир жакка жыгып кетет. Анан эртеге сөлжаныңыз көбөйгөндөн кийин анан личинка маленько башыңызды эле оорубайт. Уже эле уже бере бересиз да. Самое главное, что бир 5 миллион, 10 миллион осупка чыкканы аракет кылыш керек. Мына ошондо анан кийин биогумустан силерге көп кире баштайт. 1 миллион осуп дегенин бул 1 тонна сөлжан болот. 1 тонна сөлжан дегенин күнгө 600 килограмм биогумус чыгарып берип турат. 600 килограмм биогумус уже өзү эле жетип турат да ошо. Күнүгө сен таза 10 000 сом кирешек көрүп турасың. Точно температурасы максимум Эң төбүндө уже 5 плюс это, то есть плюс 5 болгондо сөлжан уже баягындай бака немеге түшөт го, уйкуга түшөт. Уйкуга түшүп калат бул дагы. Анан эң немеси жогорусу 45, 45те уже өлө баштайт. 10-15 градуста иштей берет işte. 10-15 градуста иштей берет, 24-27 градуста разомножаться этет. Жана 40-ты үйсө ортосу шимбе болот да, иштей берет. Иштей берет экен, мен өзүм практикамда уже 3 жылдан бери өткөзүп ол эшикте минус 40 болсо дагы бир 20 сантиметр калсаң ал жерде алар деген ойнап жүргөн. Мен сөзүмдө сес кичик койду ойдум да. Сен арбуз кылганда сасыраңдай экен да. Сасыраңдай бөлүнүп алып ошол бөлүнүп. Бар жокту бере берсеңиздер боло берет. Органикалыгы эле ташканды болсо жалбырак, чөп, не болсо ошону жей берет. Эми мына сөлжандын дарычылык касиети жөнүндө айтсаң, бул органикасын көрсүңү. Азыр неме бактан жөнүндө айттым. Сеткасынчы менде бар азырчы. Сеткасын кандай кылыш керек, кандай эмедечи? Размердеги. Нөлчтери алдында эмеси бир чоңураак. Андан кичинекей. Баягы ным болгондо сетка тосулуп калат да. Ным болгондо сиз biraz kurutulup анан кийин biraz тоорус түшүш керек да. Эшке алып чыгып туруп эле кичине жайсаңыз тоорусуйт. Анан эле элейбиз. Биздин балдарыбыз 12-13 тоннаны бир жумада эле элеп коюп атат. Belki malın kanında içeriden doktor çatla. Uşuları salsa olur seyircisinde. Gaz var da. Gaz var mı? Gaz var. Muhtan, betan gaz var eкен. Biz ötkөндө onu salıp biz hareket kılıp gördük, jebe koyduk. Эң эле жакшысы 4 ай тургандан кийин эшикте эле турган 4 айлык кыкты сала беребиз. Терини жеп коет. Койдун терисин, малдын терисин мында үстүнө жапсаңыз, бурду жеп таштайт экен, картон жегендей эле жеп коет. Жүндөрүн жебейт. Жүндөрү чыгып калат. Жок жерден акча болот коюп. Агайын сүрө берсинчи анан. Siz
күнөө бар. Китеп жазып жакшы. Ошол аябай жакшы сунуш бердиңиз. Азыр мына соцсеттерден мына Багдабадды колдоо кыла деп элге айтып атабыз. Эл акча салып атат. Сонун эле акча чогулуп калды. Кудай буйруп насип этсе, мына ушул карликовый дарактардын өзгөчөлүгү, анан карликовый дарактарды кандай отургузуш керек, кандай кам көрүш керек бир китеп. Анан ушул сөл жанды бакканда кичинекей азбукасы да. Сөл жанды мындай кыл, суу бербей койсоң өлөт. Анан кийин мындай кылсаң химияны жаман көрөт. Ошондой кылып кичинекей брошюра чыгарабыз деп аракет кылып атабыз. Siz Cenab-ı Hak'tan Baykal Kadim деген mikroorganizmler boyunca 15 yıldan birinci olarak Kırgızistan'da kitap yazalım. Diğer teknoloji bölümünü geçebiliriz. Bir hafta olsun bir sıraşık bir ben düşünüyorum. Yok, var bir şu bir ay içinde şu içindeki broşürü yazmışsınız gerek. Daha halısı. Normalleştirme yeminle diyoruz. Daha halısı. Aynen öyle. Yıldızda mesela yaşlıcalara sallandıkça anca ölçümde salmış gerekir. Yaş köşeklerle de yaş köşeklerle. Şu güçlükler deyip dalganda belli sırada tura malumat veren alatasından geldi. Başına getirdi, elektrik araması. Özü buna 70 yıl azot jep turgan жерге özü 7 tonna beriş gerek. Гектарға. Гектар. 7 tonna деле азда кылат экен 10 tonna бериш керек. Эгерде сиз адам башка мисалы үчүн клубника же малина же мисалы сайыз эме болсо анын нормасы эсептеп көрүп туруп ар бир түйүнө мисалы үчүн помидорго биз 200 грамм беребиз. Огурцыга. А клубникага ошо 50 грамм бериш керек. Клубника багында көп азыкты көтөрө албайт экен, күйүп калат экен. Бакка болсо азыркы жаңы отургузган бакка эчтеме бербеш керек. Ошол бак 1 жыл жашап бүткөндөн кийин 2 килограмм биогумус бериш керек. 2 килограмм. Эгерде дараңыздар 10 жыл жашаган болсо, ага уже 20 килограмм. Нормасы жылына 2 килограмм. Анан өткөн сабактарда түшүндүрүп кеткенмин. Эгерде дарак, мына дарак, могу ошонун бутагы, анан дарактын стволу бул жерде болсо, биогумусту бул жерге эмес, мына ушул бутактын эң түйүнө, мына жер. Караңыз, мына бутак турат, ошонун түйүнө бериш керек. Ооз тамырлар ошол жерде. Анан нормасын ар кандай экен да, кээ өсүмдүктөр бар экен, биогумусту түйүнө 1 килограмм салсаң деле ошонун бардыгын өздөн өткөрүп, ошону түшүм кылып бере берет. А кээ өсүмдүктөр бар экен, жанагыны көтөрө албайт экен. Мисалы үчүн эмени клубниканы биз өзүбүздөн өткөрдүк, көтөрө албайт экен, күйүп калды. Жакшы 350 сомдон алган көчөттөрүбүз эме болду. Помидорго болсо канча салсак, помидор аны жакшы көрөт экен. Ошончо картошкадай жап-жашыл болуп, түшүмдөр да чоң болот экен. Апрель марттарда баштаганда камчы скандалы жашаган. Ушуну айтып, бөлбөйс коштайчы. Сеткада чоң ракыты калдыкта тозулар бекетте жерибиз бар. Ушуга бөлбөйс таңда турган. Бу биогумус азыр чыгып калды, дайын болуп калды. Суга чылагандар эле эмес ыкмасы бар экен да. Биогумусту 8 литр суга чылайт, ошондо жетки биогумус болот. Анан 5 сааттан кийин турбаш керек. Анан күнгө чыгарып коюш керек. Ошондо иштейт. Микроорганизмдер иштеп, жанагы сууга полностью сиңет. Анан жанагы чайып таштап туруп, тундуруп листовойдо берсеңиз болот, и түйүнө да берсеңиз болот. Анан биогумусту алдык да. Алганда 6 айдан кийин жарасы болуп чыгып калды. Жок, андай эмес. Эгерде күндө, мисалы үчүн биогумусту сатып алдыңыз дагы, монда столдун ичкелигиндеги жайып туруп, күнгө жайып койдуңуз, ошондо 6 айда өлүп калышы мүмкүн. Эгерде капта мишокто боло турган болсо, анан температурасы средний, например, 5-6 градуста болсо, подвал. Салкын жерде болсо 3 жыл жүрө берет. Өзүнүн свойстволорун такыр жоготпойт.
Adam kaldır bolmamız. Anan biz bir biyogumusumuz kışta kalıp gitti. Meşokta. Eşikte sırtta kalıp gitti 2 meşok. Buna hoşanı kulübün nikahga sala koyup durup, bu ölüp aldı içine salып ötüp güydürüp alganda. Свойствосын чогултуп кеткен ал велосипед. Скважинаның суусуна болот. Скважинаның суусуна болот, хлор жок да ал жерде. Анда жана жазда сеп, жазда жаш иштер башталганда ушундай жерге сеп салсаң да күйүп калышы мүмкүн анда. Күйбөйт. Свойствосын жоготуп, жана аралаштырып салыш керек. Мына септиңиз айдатып саласыз да, же бастырып саласыз. Сразу бастырыш керек, же айдаш керек. Ошонун түйүнө түшүп калат да кармалып калат. Анан бетинде болуп отурган болсо микроорганизмдер бардыгы күнгө күйүп өлүп калат да. Аралашып кетиш керек да. Ошон үчүн методом прикопки или методом полива берет да. Ошон. Жана элегенден кийинчи калып калгандар эмне кылыш керек? Элегенден кийин калып калат да ирек-иректер. Кайрап баягы мурунку бутка салып коесуз, ошону до конца жейт. Ошо элеген биогустан жанагы элер алып аткандар куттарын эмне кылып өлтүрөбүз дейт да, боюнча. Куттар эгерде элеген биогумуста кокондор, малектор бара турган болсо, алар деген тетигини жерге баргандан кийин да 3-4 күндө эле өлүп калат. Азык жок да, булар только кышта жашайт. Өлөт алар. Аралашып кетип өлүп калат. Бул жерде өлүп калат да. Биздин Сөлжанга окшоп жер жеп жашап жүрөбү? Ben yarın başladım da. 5-3 katda 5 kilo yaklaşık koydum. Burada gayret aslında da. İşte bunu az önce Az öte az. Ошого bir porter kırgap gelip salып koyamыз. evet kolunu sapmasın bulup. Болот. Жанына салып Olur койсо. mesela ne ki? Болот. Aslında kitle Бардыгын саласыз, ошону жеп бүткөндөн кийин анан жанына улайсыз, ошо өтүп кетет. Yok da yani üstüne taştan bu. Üstüne эмес, эми аны жылдырыңыз дагы бер жака Evet bundan 10 saat çalışıp geldi. 10 сантиметр эмес, агай. Эң эле аз дегенде азыр күз келип калды, 60 сантиметр салышат. Üstüne taştan bulup da. Üstüne салсаңыз болот. Сала бер. Жок болбойт. Ya alan kanday gibi olan, alan kovdu diye düşündüğü bir içinde. Evet aslında, alan şöyle kaybolan. Kanday gibi olan. Демеден кийин түшүндүрүп берейин, а? Сиз Yaş koyuyoruz. азыр айтып берем. Агроткада жасадым да. Болмаса үстүн жабышым керек, э? Үстүн жабып эле Онда азыр уже суук түшө баштады. Кийин азыр кыр түшүрө турган болсо, бийик кылгыла, 2 метр бийик кылып даярдай бергиле уже. Кышка зимний пункт Сөлжаныңар азыр ошол жерге кирип, уже адаптация болуп даярланыш керек. Ошо 60 сантиметр сууга 2 метр өтөт. Ошонун баарын бирдей жеп кетип, суугаш керек да. Ооба, бирдей жеп кетет. Канча суугаш керек? Баардыгын таптаза кылып, мына мисалы үчүн мына 2 метр боло турган болсо, кыртып жеп өтүп кетебиз. Бул жагы өзү биогумус болуп, ылдый болуп. Kışkılar salaman can koyduğunda da Болот. Туганда салафан эмес, мүмкүн болушунча ушу саман, же шалыпакал, же болбосо мына азыр мына немеде сабиздин батвасы чыгат. Ошолор аябай жакшы жабат да, үстүн 1,5 метр эле кылып жаап койсоңуздар, ошонун астында сонун жата берет. Пленкада кереги жок. Пленканын кереги жок. Жалаң эле саман менен ошону жабат. Сыртына пленка жаап койсоң 60 сантиметр үстүнө таштап коюп ийдеди. Жамбыл. Ошо 60 сантиметр тереңге жеп киргенченде Кирип кетет. Бул Сөлжандын мурду жок, бул абаны денеси менен дем алат. Канчалык нымдуулук жакшы болсо, бул 5 метрге чейин түшүп бара берет. Нымдуулукка карай. Анда жайында мисалы bir 5 күнгө кете албайт экенсиң да. Ооба, жайындасы башты мына ош тарапта күнүгө суу куюш керек. Чүйдө 2 жолу суу куюш керек. Мына көл тарапта 3 күндө bir суу куйса, нарын тарапта ошол жайдын күнү деле 4 күндө 5 күндө bir суу куюш керек. Нымдуулук кармалып тура берет. Ар бир Кыргызстандын канча областы болсо, ошончо бизде климат бар да, ар кандай. мен 5 күндө бир күн атам мында. Сарайдын ичинде. Сарайдын ичинде болсо, 35-40 болуп атканда ошо черезден. 35-40 та черезден куюп. Азыр 5 күндө нормально. 5 күндө нормально боло берет.
нымдуулукту текшере турган аппараттар бар, анда алып коюлат. Нымдуулук 70-80% болсо, ошончо өзүн вольготно сезип жакшына жашай берет да. Сизде көлдөр барбы? Мен көлдөр билбейм да. Көлдө азыр жок жери жок да, бардык жерде бар. Бардык жерде бар. Ону ушуга 3 жылдан бери кекилде отуруп жеткиздик да элдин бардыгына баккыла ушул пайда келди. Эми Кудайга шүгүр Государственный поддержка бар мындай, хотя бы рекомендательный департамент менен иштеп атсыңар да, органический сельхозпроизводство. Ооба, органический департамент менен иштеп, алар менен меморандум бар. Мурунку жетекчиси ушу Жанара Бакирова деген кыз бар эле, аны деген сындай берип, мындай кылып атып, менен жаныбызга алып жүрүп багдап атты. Ошол департамент органического хозяйства сөзсүз жаныбызга келет. Себеби дегенде биз астын дарылап атабыз, астына азыкты берип атабыз, а үстүн мисалы үчүн зыянкечтерин алар энтомофаг менен тазалап берип атат. Энтомофаг бакканды да үйрөнүшүбүз керек болуп атат азыр биз кыргыздар. Азыр Сөлжанды өздөштүрдүк го. Удан сырткары дагы бизге пайда бере турган, анан вообще Кыргызстанга пайда бере турган буларда трихограмма, златоглазка, габрабракан, афилинус, амблисеус деген 5 чымыны бар да. Мына ушул чымындарды дагы бакканды үйрөнүп алсак, бул Кыргызстанды жыргатат элек да биз. Багып эле бири-бирибизге сатып, анан мына мисалы үчүн бир эле примерди кетирейин. Крабиная тиля деген бар да. Ошол бутактарда болот. Мындай томпойуп кызыл болот. Колуң менен мындай сыдырсаң, колуң кан болуп калат. Бул крабиная тиля дейт. Буну деген баягы эмелер фунгицид, гербицидтер ала албайт, мунучу. Пестицидтер ала албайт. Себеби дегенде бунун калпакка окшогон мындай тону бар. Ошонун ичине кирип алат дагы опасность болгондо. Калган маалда ошондо будакка жармашып, будактын канын соруп жата берет. Ошого эмне дагы? Ошого афилинус деген бир чымын бар. Ошону алып келип кой берип койсоң 1000 жылга жок болуп кетет. А сен болсо жылга 2000 сом, 3000 сом, 5000 сомдон коротуп аны дарылап атасың. Бир эле решение. Ошо афилинусты алып келип бир эле жолу коюп коесуң, болду, 1000 жок болуп кетет. Ал чымын эгерде биз ошол жерге алып берип коюп койсок, ал деген көп жыл жашайт. Ошол үчүн 1000 жыл жок болду. А берке трихограмма, берке габрабракан ошолорду жыл сайын коюп туруш керек. Эми акчасы деле арзан, 150 сом, 170 сом, 200 сом да. Бирок канча миллиондогон сомдук проблеманы чече алат да ошол. Органикалык департаментке мен ыраазымын. Аябай жакшы иш кылып атат, бирок эми энтомофагдар аябай аз да. Энтомофаг аябай аз. Энтомофагдарды мына бир эле Москвада жөнөкөй эле фирма сатып атат. Жөнөкөй эле фирма барсаң, мага мына зыянкечтеримди жок кылышым керек десең, сага рекомендательный берип туруп, сага сата берет. 30дан ашык түрүн сатып атат да. А биз целый мамлекеттики 5 ошол энтомофаг менен отырган бул уя. Ошол жактан алып келип туруп ошону көбөйтүш керек. Азыр кирип атат. Болот, чымындарды көбөйтүп, ошону сатканды да үйрөнүш керек. Ал үчүн биз балдарыбызга билим беришибиз керек да. А бизде билим бер десең эле биз сразу барып эле юрфакка же экономфакка окутуп коебуз да. Азыр туугандар Кыргызстанда 500 миңден ашык юрист бар. 200 миңге жакын экономист бар. Ошол кумтөр менен соттошатпайт бирөөсү дагы кумтөр бизди канчага банкрот кылганын эсептей албайт. Фамилиясын жаза албагандар бар. Ана туугандар азыр эми мындай дагы бир силерге жакшы сунуш беремин. Мына азыр 15 октябрда окуу башталат Измирде. Ошол жака балдарыңарды жөнөткүлө. Биринчи жылы 3000 алат экен, калган жылдары $500 экен контракт. Биринчи жылы 3000 алганы бул полностью ушул канча мугалим баягыны түркчө сүйлөттүрөт экен, англисче сүйлөттүрөт экен, жанагы баягындай общий навыктарды берет экен да, жанагы биздин жөнөткөн балдарыбыз 5 жылдан кийин келсе биоинженер болуп келет. Именно баягы чымындарды бакканды үйрөнүп келет. Көчөт жасаганды үйрөнүп келет. Көчөт жөнөкөй эле ушул мына кичинекей бир талдан миллиондогон көчөттү чыгара турган инженер болуп келет. Бир аз, мисалы үчүн Дубайга бардыңыз, бир өсүмдүк чагып калды, ошонун жалбырагынан акырып, кыртыңыз тагып, китептин ортосуна салып койдуңуз, келгенден кийин биоинженерге беребиз. Жанагы ошодон кутты ошондой дарактарды чыгарып берет бизге. Ошондой илимди сиңдириш керек да. Мен ошол мамлекетибизге дагы суранам, мамлекет башчыларыбыздан. Бизде бар жок бар.
Кыргызстанда акча да бар, алтын да бар жок бар. Бизде эмне жок болуп атат? Бизде билим жок болуп атат. Билим вообще ноль. Айыл чарба боюнча билим ноль. Эгерде биз ушул ойдон бара турган болсок, азыр айыл чарба министрлигинин жетеги менен бара турган болсок, 30 жыл дагы жашасак дагы куттум ушундай боло берет. Дагы эле ошол 99% импортко зависимый болобуз. Өзүбүздүн тамак аш коопсуздугубуз болбойт. Ошолор бизге диктовать этип, внешне. Бул тамак аш деген, айыл чарба деген мындай да, бул государственности берет да бизгечи, мамлекеттүүлүктү берет. Бизнес бул акча алып келет, мейли, бизнес акча алып келсин. А бирок именно мамлекетти эгемендүү кылган, мамлекетти башка мамлекеттерден зависимостьтан чыгарган, карыздан кутултурган бул сельский хозяйство. Ушуну колго алыш үчүн мен мамлекет башчыларыбызга предложение берип атам. Бизге ар бир райондон 100дон биоинженер окутуш керек. Эгерде ар бир райондон 100дон биоинженер окуса 4000 Абдулла Ташиевич чыгат да. 4000 Абдулла Ташиев тындырбай коет элдин бардыгынчы. Вообще уктатпай коебуз. 4000 болсок, такыр уктатпайбыз. Биз деген прыжок барса, анан кийин баягы дагы жок, биз ракетага отуруп эле учабыз 5 жылдан кийин. Өнүгүү жолуна түшөт элек. Ошон үчүн силер дагы эгерде колуңарда каражат болсо, бир баланы окутканга аракет кылдылар. 5 киши же 15 киши биригип туруп $1000 чыгарып, бир биоинженер окутканга аракет кылдылар. Азыр бизде Кыргызстанда ким көп? Бай көп. Азыр мисалы үчүн бир эмеде 1000ден кишини жыйнап той кылган байлар көп биздечи. Бизде деген шайлоого дегенде $5 миллион аябай чабышкан байлар көп бизде. А болгону менин айткан ушул 4000 баланы окутуш үчүн 5 жылда $60 миллион кетет экен. А бул $60 миллион алар деген 60 триллиард кылып аркага кайтарып берет. Ошого мен дагы айтып атам туугандарым, балдарды окутайлы, биоинженерияга окутайлы. Эң мына 20-чы кылым физиканын кылымы болсо, 21-чи кылым бул биологиянын кылымы. Даже 22-чи кылым дагы биологиянын болушу мүмкүн. Себеби дегенде адам тамак аш менен адам. Тамак аш болбой турган болсо, бизге эч нерсе кереги жок болуп калат. Бул азыркы курулган үйлөр, азыркы салып аткан жолдор, эч нерсе тамак жок болсо эч нерсе. Мына ары барбы, арынын илимин үйрөнүп келтирип, азыр бизде арыны көбөйтүш керек. Ары 4 жыл. Ары жок болуп кете турган болсо, дүйнө жүзү 4 жылда жок болуп кетет. Ошону билесиздерби? Ошон үчүн биз илим алышыбыз керек. Ошон үчүн биз бардыгыбыз балдарыбызды окутушубуз керек. Именно ушул биологияны аябай мыктылап, агрономияны, биоинженерияны мыктылап окутуп, биз алдыга умтулушубуз керек. Мына мен айтып аткан эмелердин бардыгын адистер жасайт, кадрлар жасайт. Мына ошол кадрларды өстүрүш үчүн биз бардыгыбыз жардам беришибиз керек. Мына бизде бар жок бар, дагы бир кайталап кетем. Илим менен тажрыйба жок. Ошол демек бизде окусак болбойбу, ошо агрономия деген Кыргызстан. Эме болот. Биз аны да ойлонуп атабыз. Кым болот? Баягы кыйын голландец, ушундай кыйын турк, же Польша, же Италия, немеден ошол жактан Канададан кыйын мугалимдерди алып келип окутайлы деп, ошого биз дагы аракет кылып атабыз. Бирок барып окуган аякта бөлөк да. Бала бул жерде окуй турган болсо, знанияны 50% ала турган болсо, 40, ал жака баргандан 100% сиңирип келет да. Ал жака барып, ошол адамдар кылып атканды көрүп келгенден кийин, алар ошону ушул жерге сөзсүз жазайт. Туркияда окуп келген баланын мышлениясы азыркы мышлениясынан 100% алмашат. Ошого ал жака барып окуганы бизге бүгүн да пайдасы болот, эффективность жакшы болот. Ошол эле каражат кетет бу жерде деле окутсак. Бирок ал жактан бүтүп келген бала биз жерде өзгөрүүнү тез киргизет. Аны дагы сүйлөшүп атабыз, краткосрочный курстарды, баягы краткосрочный курстарды ушул жака алып келген аракет кылып атабыз. Азыр биз заказ бердик мугалимдерге, Польшадан, Туркиядан, Россиядан профессорларды заказ берип, неме бул сүйлөшүп атабыз. Айлыктары бир аз кымбат болуп атат, бирок эми Кудай кааласа келишет. Биринчисин ушул Бишкекте окутабыз деп атабыз. Бишкекте окуп, бир 2 айлык курс болот экен. 2 айлык. 2 айда ошол хотя бы ушул немени толук карлык көчөттөрдөн
кандай кылып ухаживать этип, ошолорду кандай багып, ошолордун түшкүнүн кайерге сатышты, ошону үйрөнчү. Биз деле окусак болобу? Бардыгыбыз окусак болот. Мен өзүм окуйм, Кудай кааласа. Келсе, эң биринчи өзүм ошол сураган ошол $150 төлөп туруп, 2 ай тынбай 4 саат сабак болот экен күнүгө. Келип ошону окуп. Буюрса жасасыңар. Жарыялайбыз. Балдарды ошон үчүн даярдагыла, балдарды даярдагыла. Балдар илим болбой агрономия жылбайт. Азыр мындай айтып коет, Голландияда 900.000 гектар жерден $120 миллиард киреше көрүп атат. А бізде 3 миллион ашық гектар жерimiz бар, иштетсек болот турган. А биз бул жерде мына эменин магазинди ачып эле кирсеңиздер, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Кытай бар жоктон бар, бирок биздин өзүбүздүн өндүрүш нөл өлүп калган да. Эч нерсе жок, өндүрбөй. Неге биздин ушул чоңдорубуз, биздин ушул партиядагы боссторубуз, канчадан депутаттарыбыз мына азыр ушул учурда 28.000 чиновник иштеп атат экен. Мына ушулар эмне үчүн келгиле Кыргызстанды өнүктүрөлү, өзүбүздүн өндүрүштү көтөрөлү деген маселени коюп айтат да. Мына даже биздин өзүбүздүн саламаттыгыбызды мына Кыргыз элинин, Кыргызстан элинин ден соолугуна кам көрүп айтат да. Лаборатория жок, каалаган продукттан алып келип сатып атышат да. Бир текшерген жок. Анын ичинде эмне бар, Кыргызга пайдасы барбы, зыянбы, эмне бар, бир текшерген жан жок. Лабораторияларды алган учурунда 20 миллиард карыз алган кезде ошонун көбү оборудование менен келген, ошол оборудованиялар ар жерде жатат да жөндөп, темир болуп. Мына ошолорду бир жерге топтоп, бирдиктүү лаборатория кылып, мына Порошенконун канты келип атат, Рошендики. Мына башка мамлекеттерде аны жедирбей да, чочконун майы бар экен, мынандай экен, мындай экен, бул немеге бизге туура келбейт деп. Көбүндө мисалы үчүн пальманын майы менен жасап коюп атат продукталарды. Пальманын майы 40 градуста ерисе, биздин температурабыз 36 ал деген бизден эрибей эле чыгып кетет. Же бир жерге туруп калды. Эмне себептен Кыргыз мамлекети рекорд койдук Индияга барыш боюнча, боор алмаштырыш боюнча. Мына ушу 30 жылдан бери жеп аткан продуктабыздын кесепетинен ушундай болду. Биз эмне жеп атат? Мына селитраны өзү положенасы 90 килограмм селитра 1 гектар жерге. 1,5 тонна салып атышат. 20 есе бұл деген, ол қармамақ тұр, оны жемек тұрса, оны жанын тұрышы да ақпасын еді. Аны бізге жетіріп атышады. Оны тексерген ешкім жоқ. Мына базардағы келіп атқан продукталар жүзімі кіріп атады, дағыз кіреді, бар жоқты. Мына ошоларды тықылдатып тексеріп, нитратын анықтап, бізге зиянды пестицид, гербицидтердің остаткаларын бардығын шығарып беріп тұр. Мынаны жесе болады, допускать етпей қойыш керек. Мына ошондан кейін диқан ойланып баштады. Мына ошондан кейін айтады, биогумусмен кылышым керек екен демесе, менің базарға еш нерсем өтпей қалады екен. Ошондо ойланам. А текшерүү бізде 0. Айтып атам го, бізге кирип аткан продукталарды ешкім текшербей жатат. Кирип атат. Ошонун бардыгын базарга чыгарып койгондон кийин биз ушул базардан ишенип сатып алып жеп атабыз. Анан ооруп атабыз. Экспорт боюнча ойлондуңар беле ошо продвигать эткен. Ошол эле продукция. Ошол эле АИК министрлиги бар, булардын иши бар. Жок, ошондой эле мына Казакстанга, Россияга бизге азыр клубниканы неме келип атат го деле. Неме боюнча. Клубниканы выращивать этсең болот. Амазондон тияктан бияктан почваны алып келип туруп эле бир айдын ичинде клубника чогултатасың деп немеде интернетте жүрөт да, например. Ошол эле биогумуста бизди продвигать этет да. Силерде ошондой кандай Аскар Акаев бізде ошол Европанын канча мамлекеттер менен түз соода кылганы ВТО-го мүчө болгон. Биз деген ошону түшүнбөй атабыз да биз. Ошону түшүнгөн адистер жок болуп атат да. Мына Министерство экономика канча штат отурат, тура. Ошол кишилер ойлонуш керек да. Тура. Ошол кишилер айтыш керек, ey, Кыргыз, мону өндүр, мону Францияга апарып сат, дедиген, тияка сат, бияка сат деп үйрөтсө болобу эле. Алар күтүп атат бизден продукция Кыргызстандан эмне келет. Ошол эле кезде биздин фасоль Европанын бардык магазиндеринде сатылып атат. Через Турция. 10 евро. Биз аран 150-120 сомдон аран тапшырабыз. 10 евро. Биофасоль. 10 евродан биофасоль Испанияда сатылат. Бирок чисто органическийде ал
биздин ага жетиш үчүн кыйыныраак. Азыр биз ISO 22000 деген сертификат алыш керекпиз. Ага бизде азыр условиялар жок болот. Биз деле ошого неме деп атабыз чыгарганга. Эми биофасорлочу. Ол бизге бирок көп баргачы. Бизде мына органический департамент бар го. Ошолор дагы сертификат бергени мүчө болуш үчүн биз ал ошол эмеге айыл чарбага жөнүнө жылына 1 миллиард 800 миллион жөнүнө кетти. Айыл чарбага. Суу буу дагы бирдемелерди кошпогондо. Мына ошол акчаларды биз жөнүнө жетире бербей ал жака. Мына ошол акчаларды бул жака салышыбыз керек. Сертификат сатып алыш үчүн ал жака акча вложение кылыш керек. Кыргызстандын доступу жок бак. Ал международный сертификат ал болсо бизде Чехиядан келет, Германиядан келет специалисттер келип ошону алып бергенге жардам берет. Биздин пока андай неме Кыргызстандын полномочиясы жок. Пока полномочия жок, туура айтып атасыз, бирок ушул полномочияны алыш үчүн ал жерге взносторду төлөш керек. Взнос төлөш керек. Жылга барып ал жерде конкурстарга катышыш керек. Өзүбүздүн продукцияны представлять этип, актырып 3 жылда, мына 30 жылда менен жетишсек болот эле ошо. Чыгып атат, бирок компаниялар чыгып атат. Акырын частный компаниялар силер болсо акырын иштери кылып атат, мётту чыгарып атат, кандай демеге, кандай уровеньге чыгарып атат. Эми азыр эң биринчи буга жетиш үчүн биз мына сырттан бизге келип аткан химикалык бардык ошол жер семирткичтер менен анан кийин бага дарылоочу каражаттардан отказ беришибиз керек. Отказ берип, сиз айткандай 1-2-3 жыл ошондой иштеп тазалап, жерлерибизди тазалап, буга убакыт керек. Бирок бул деген этого стоит. Органикалык мамлекет боло турган болсо, органикалык мамлекет боло турган болсо, биз уже башка бирөөлөрдүн сертификатына уже муктаж болбой калабыз. Биздики ушу прямой өзү кете берет. Дүйнө жүзү признавать этет. Ушул эме. Бирок азырынча бизде рынок жакшы эле. Мына Кытай мамлекети бизден канча коон сурап атат, черешня сурап атат, бизден мисалы үчүн бал сурап атат. Бирок сиз айткандай, ошону таза органика кылып өндүрүп бере турган болсок, бизде чек жок. Канча болсо сатсак болот. Мына Кытай мамлекетине эң кымбат баада. Мына ошону контактын налажып эткени бизге илим жетишпей атат да. Балдар барып атат, окуп келип атат, балдар Китайга барып, кытайча сүйлөгөн бир топ эле балдар пайда болуп калды. Бирок ошолордун башын бириктирип, мисалы үчүн, бир организация, же биздин мамлекет башчысыбы, же болбосо премьер-министр ошону организовать этип, мындай немеде өзүңүз билесиз, Силиконовая долина деген бар Америкада. Россияда болсо Сколково бар. Кыргызстанда эмне себептен ошондой акылдууларды, ушундай технология бар да бизде. Кыйындардын бир эмесин, институтун топтоп туруп, мына ушуларды ишке салбай. Бизде кыйын технологияны түшүнгөн мындай эмелер ар жерде разрозненно жүрөт. Алар мисалы үчүн сонун илими бар балдар жөнөкөй эле бир жумуштарда сантехник болуп иштеп атат, да башка, бирок илим бар. Мына ошол илимдердин бардыгын бир жерге топтоп туруп, ошодон Кыргызстанга майнап чыгарсак болот. Мен толук ишенемин. Биз эгерде энтомофагтарды өстүрүп, астын биогумус менен жасап туруп, эң биринчи Кыргызстан биз өзүбүздү камсыз кылып алышыбыз керек. Мына импорт келип атат. Бир эле ушул май боюнча айтып кетейин, Кыргызстан bir жылына 500 миллион долларлык май ичебиз. Билесиздерби ошону? Ошонун бардыгы импорт болуп келет. А бизде болсо канча миллион гектар жерибиз эгилбей турат. Мына азыр май үчүн сафлор эге турган болсок, Кыргызстанга полностью сафлор эге турган болсок, биз өзүбүздү май менен камсыз, коңшуларды да май менен камсыз кыла алабыз. Кант боюнча иштесек болот. Толтура бизде позицияларыбыз бар. А бирок ушунун бардыгын тияктан бияктан неме кылбай бир системный бир организовать этип туруп, ушунун артынан түшкөнү деген бир кандай бир идеолог керек, идеолог пайда болуп, ушунун артынан жүрүшүбүз керек. Мына биз эми айтып атабыз, мисалы үчүн бизде ошондой эле баягы бир полномочиям жок болсо, же бир бай болбосо, эл укпайт экен. Биз токтотпой айта берели, Кудай кааласа эми жүрөктөн жүрөккө дейт го. Кудайым буйруса мына эгерде мен ушул Facebook'ta 5 жылдан бери ушул эмени соцсеттерде айтпасам, ушунча киши келерилиңер турабы? Силер эми уктуңар, ошону кызыктыңар, була ташыйчы эмне эле кыйкыра берет, бир эл укпойчу деп келдиңер турабы? Эми кийинкисинде будан да көп болот, андан кийин дагы көп болот.
анан силердин жүрөгүңөргө отурат. Демек айыл чарбада биз иштесек болот экен, айыл чарбаны биз көтөрсөк болот деген бир эмеге жыйынтыкка келесиңер да. Айыл чарба бизде сонун өнүгөт Кудай кааласа. Шунун баардыгы ушул билим менен тажрыйбаны алганыбыздан кийин Кудай кааласа. Силер торговый промышленный палатада барсыңар. Торговый палата ошол жакка кирсеңер жакшы болот эле. Именно ошол аркылуу экспортты күчөтсө болот. Бүгүнкү күндө комитет по промышленный экспорту председатель отурат. Ошол жакка өзүңөрдүн эмеңе сунушуңарды киргизсеңиз может болуп калат. Ошол аркылуу анан элге да жеткириш оңоюраак болот. Государственный орган катары. Агай мен төмөндө нарына келип окуйм да. Ушу багманчылык жакты биз жайылталы дейбиз да. Элер ошону өздөштүрө албайт да. Ошол климатка кандай жаш өсүмдүктөр керек, ошону сиздер совет алып же кеңеш сурап алып кандай көчөттөрдү алып барып тиксек болот деп сиздер эме кылсак болобу же менин өтүнүчүм да ушундай эле сабактарыбызды айыл аймактарга бөлүнүп барып айылдарга жеткизсеңиздер жаңыдан келе жаткан жаштар колдоп көтөрүп чыгып кош керек деп ишенем. Сизге биз мукташпыз да. Мен немеге Акбашыга барган кезде ошол жерде семинар өтө албай калдык. 20-жылы. Себеби дегенде ошондо логистика борборду курабыз, курбайбыз деп баягы митинг болуп атты. Анан өтө албай калдык. Анан калган райондордун баардыгында өттүм. Казарманга барып электим, Кудай кааласа казарманга Акбашыга барып дагы жакшы семинар өткүлөп. Бирок нарындыктар кайда? Нарындык туугандар ошол эле чоң алай, чаткал, алай кууп, мына Ысык көлдүн түп, Жетөгөз, Тоң райондору ягодный отургузушуңар керек да силерге. Силерге эмне жакшы бүтөт? Карагат, укмуш болот силерге. Крыжовник, брусника, малина, ежемалина, клюква, калина, анан кийин голубика, черника, анан кийин культурный сорт алтайский облепиха. Өлгүдөй сонун болот силерге. Анан мындай да, азыр алма өрүк нарынга отургузсуңуздар, силердин алма өрүңөр бышкычакта бул жалал абад менен деме оштуку бышып калат да. Силерге только ягодный. Ягодныйда 1 килограмм, мисалы үчүн, голубиканын баасы, мисалы үчүн 400 сом. 400 сом. 1 килограмм карагат 200 сом болот. Малина, ежемалина, клюква, калина, брусника булар деген табылгыс ягодалар да. Мына ушуга өтүшүңөр керек. Мына эми нарында аябай байлар көп. Нарында байлар аябай көп. Ушул мен Салымбековдон суранам, ушул баягы Аюунун холдингдин хозяининен суранамын, ошол жака силерге бир жакшы питомник кылыш керек да. Болуптур, силерге эмес, Ысык көлгө жасасын, 2 областты ягодный менен толук камсыз кылса болот. Миллиарддаган көчөт чыгарып, сатып, и пайдасын да көрөт, и элди да жыргатат да. Бизде Жумгалда бир эле өрнөктөн айыл бар. Ал жалаа өрнөктө бар өзөк, бирок Жумгал үчүн кымсыздап берет да. Бирок ошол жака жакшы эмелерди көчөт. Мен доктор биз барайлы, бардык көрөт. Көлгө барасыңарбы, барбайсыңарбы? Бул көлгө бардык, көлдүн бардык райондорун кыдырып чыккан. Ак суу, Жетөгөз, Түп, Тоң, Балыкчынын өзүндө, Чолбонда да бакылап кылып биз жылга барабыз. Абдулла Ташиевичтен YouTube'ду карасаңыздар, уже Кыргыз немени Ош область менен Баткенди бир кыдырып чыгып, кийинки жылы Кыргызстандын бардыгын кыдырып чыгып, анан 3-чү дагы бир жолу кыдырып чыктым да. Ар бир почти Кыргыздын жерин бардыгын көрүп чыктым. Эмне эксе болот, эмне жасаса болот, кайерден суу алып келсе болот, каяка сатса болот, ушул жооптор бар да мен. Себеби мен өзүм көзүм менен барып көрүп келген опаттарды. Эми мына 2022-жылы Кудай кааласа январдын где-то бир 10-нан дагы чыгабыз. Дагы багда бар. Бар жокко дагы бир барып келебиз. Көлгө барасыңарбы? Барабыз, сөзсүз барабыз иншалла. айыл өкмөттүн бөлүп керекчи өзүбүз эле барып семинар өтүп. Биз өзүбүз эле барып семинар өтөрүбүз. Бирок айыл өкмөттөр баягы элди чакырып берген жакшы кызмат кылат да. Жардам берет жакшы. Организатор Организатор эми мындай да
Gevke emelerge barsan, rayonlarga barsan, bana emenin agrarный развитие деп emesi var da, bölümçeleri var da, buna oşol jerdegi kişiler, gevkeleri bana köngül koş, mamile kılıp koyup, yüzge jetmegen kişini çok koyup da. Gevkeleri bana aябай ответственный neme alады da, bana jerde çok işteydi. 200-300 kişi çok işteydi da. Buna oşol жерге bana көп kişiге айтып emensen, oşol процентный соотношениясы, misal üçün 300 kişi versen, oşol 10%'ı жасатады, 30%'ı уже жасагандан кейін анан алар 30 kişi misal üçün 300 kişiге тарката алат да. Эми мүмкүн болушунча. Азыр мен силерден эмнени сурандым, башында айтып кеттим эле го. Мына телеграмма киргиле, Сөйжан биогумуз деп жаздыңар эле го. Мына кайра киргиле ошол жергечи. Кайра кирип туруп, ошол жерде добавить участники деген бар. Карап көрүп туруп, өзүңөргө ошол мындай жаккан адамдарды ошол жакка киргизе бериңиздер. Убакыт болдубу? Men сурооңо жооп койчу жана дарычылык касиет боюнча. Дарычылык касиет боюнча сиздин сурооңузга жооп берейин. Сөйжанды мен настойка жасадым. Жарымын спирт, жарымын суу кылып туруп, анан ошол жерге 1000 сөйжан салып туруп, ошол настойка жасап ошону ичип атам. Бул сөөк, муң ооруларга аябай жакшы экен. Намаз окуганда, отуруп турганда бут ооруй берет эле. Ошол калды. Анан сөйжанды 8 жолу жууп, анан акыркысында баягы ледяной суу деп коет, муздаган сууга жууп туруп, анан кургатып, аны дагы эме кылып туруп, майдалап туруп, аны дагы капсулага салып ичип атам. Аябай жакшы экен. Бул эми мына полиартрит деген эч ким айыктыра албайт экен. Полиартритти только Сөйжан айыктырат экен да. Эми бизде полиартрит менен ооруган бир 2 кишибиз бар да, жыргап эле калды да. Түнү менен басып чыгып кетет эле, уктай албай. Бул жаман оор экен да, бул деген сөөгүңдү баягы кызды ошо уктатпай калат экен да. Баягы эме боюнча, дарылык боюнча дагы бир күнү конференция болот, ошондо кеңири токтолуп, дарыларды дагы алып келип айтып берейин, Ошондо Мен сурап аткам. Сөйжанды кантип ичип тазалайбыз, мисалы үчүн. Жууганда 8 жолу жууганда эле өзү тазаланып калат. Ошо дарыңызда сотка барбы? Сатка пока жок, эми бирок эгерде сурасаңыз таап беребиз. Мен эми туугандар аксагал бир болот. Азыр бекитип койбойсузбу шаа. Кийинки семинар датасын өткөрөдө бекитип койбойсузбу. Кийинки азыр качан болот? Дарычылык боюнча болгондо биз 2 жыл болушу керек. Бүгүн алыста келгендер көп Туугандар 11 сентябрда боло турган болду. Кийинки эми 11 сентябрда. Саат 10-до. дарычылык боюнча Рахмат Ишай. Неме боюнча бизде эч окуй турган азыр эч ушундан жок болуп жатат. Биоинженер bir bala okup büttü, Karasuluk, Medebek деген bala. Onun emesi 1 saati $100. 1 saat. 1 saati $100. Şunçalık ilim bayağı Medebek menen süйлөшкөнү men özüm ememde. Var. O bölüp bere albaydı. Şunçalık emem. Ben balada program esnemem. Buna Aravaya'da okup жаткан bala til boyunca okuyup büttü. Эми ошол боюнча окуп, адамдар каналдагы окуп келгенде мен отказ кылып салдым. Сен Берге профессор болушуң керек, качакта профессор болушуң керек деп мен туура эмесин койдум. Биоинженерия бул эң илимдин илими болот. Мына эгерде үйүңөрдө бир жакшы агроном боло турган болсо, сиз ошол үйдү полностью тейлейт. Көчөсүн тейлейт, айылын керек жок, районду тейлеп коет. Мамлекетке керек экен. Мамлекетке эң керек. Мамлекет кызыкпай атпайбы? Курстарды мына немеде сентябрдын деде бир 20-чы числосуна аракет кылып атабыз. Курстар багбанчылык боюнча курстар. 2 ай окуган. 2 ай окуйду, анан багбанчылыкка чыгып кетели, шаардагы үйлөрдү саталы дагы, барып туруп багбанчылык жасайлы баардыгыбыз. Анан, бир дуа бериңиздер. Анан, бир окуйм. Дуа. Аксагал, сиз берерсиз, бисмилла. Эми айланайыпты багбандар, Кыргызстандын жарандары.
Buna bugün biz Abdullah'ın seminarına gelip bazı usulü YouTube'dan başka programlardan görüp atacak. Buna özün bugün görüp atar. Bu da Yusuf'ların ömrünün uzun olsun. Ben zoruğum versin, şu başların içine ayağına çıksın. Biz yok şovan, şimdi iyi çıkan fanatlar olsun. Bu da şu tüyçülük verip, elbisede amancılık olup, var olsun, dıykancılık ödürüp, sayasatlı taşlayıp. Yani, var da uzun Kırgızsın genç olmuş işte. Yani toplumda bir boyatan turup sürat geçiş koyarsa? Yok, şey. Gel, gel. Ben bunu